Саламатсыздарбы? Поликлиника медиасынын сереп берүүсүн баштайбыз. Берүүнү мен Айгүл Бакеева алып барам. Биз бүгүн атка минерлердин шайлоого аттанышы тууралуу сөз кылабыз. Бизде мейманда юридика илимдеринин доктору, мамлекеттик саясат магистри Аяз Баетов. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Өлкө үчүн ушундай оор мезгилде жогорку кызматтагы бир топ адамдар шайлоого бара жатышат. Мына ушул мыйзам ченемдүү көрүнүшпү? Бул жерде жөнөкөй суроо эмес. Сиз ушу сурооңузда эле 3 ар кандай ар тараптуу көйгөйлөрдү айтып кеттиңиз. Биринчиден, ушундай тенденция азыркы өзгөчө оор убагында турабы, тура эмеспи? Бул биринчиси. Экинчиси, кызматкерлердин негизи кызматта болуп партиялардын тизмесине кирүүсү бул этикага, анын өзүнүн принциптерине тура келеби, тура эмес? Бул экинчи көйгөй. Үчүнчүсү ал мыйзамдуулугу боюнча. Биздин мыйзамдар билесиздер кантип жазылат. Кээде алар тура эмес болуп калышы мүмкүн. Кээде тура болуп жазылып калат да. Эң негизги нерсе бул мыйзам гана эмес, бирок кызматкерлердин этикасы боюнча жана принциптери боюнча да болуш керек да. Мыйзамдуулугу боюнча айтып кетейин, мыйзамда ошентип жазылып калыптыр, чындап эле. Кызматкерлер шайлоо убагында өзүнүн кызматына кетпей деле ыйгарым укуктарын токтотуп коюп, шайлоого катышып келгени ушундай макул берилген экен да, мүмкүнчүлүк бар экен. Чындап эле мыйзамга ошентип жазылып калыптыр, бирок ал адилеттүү практика эмес деп. Алар өзүнүн иштеген жериндеги ыйгарым укуктарын токтотпой, бошотулуп, ошо менен кошо шайлоого кетиши болгону адилеттүү болмок деп ал айтып кетти. Ошо БШКнын мүчөсү айтып атат. Анткени биз баарыбыз көрүп атабыз, бул практика туура эмес. Мыйзамда жазылган болсо делечи. Биринчи, анан экинчи себептери боюнча биз азыр талкуулаганда да айтып кетет элем да. Өзгөчө убакытта бул турабы? Этикага жатабы, жатпайбы деген маселе боюнча. Бирок мыйзам боюнча айтып кетейин. Билесиздер, ар бир мыйзамда орусча айтканда лазейка деген болот да. Лазейка. Бул мыйзамдын өзүнүн принциптерине тура келбеген нерсе ичинде болуп калышы мүмкүн. Ошол лазейканы колдонгон кишилер бир башка бир моралдык жоопкерчиликке тартылабы, тартылбайбы деген маселе ошол. Кызматын убактылуу гана токтотуп шайлоого барып атышат. Ушул маселе кандай болот? Канчалык маселелер, суроолор жаралып атат жарандардан. Эмнеге дегенде бир 3 себепти айтып кетейин ушул боюнчачы. Эмнеге бул тура эмес практика дегенчи. Эмнеге бул тура эмес негизи тура эмес кадамдар кызматкерлерден. Биринчиси, ошол кызматкерлер өзүнүн алдында кандай максатты койду эле ушул кызматка барганда, ошо атка минерлер. Эмнеге барды бул кызматка? Бул жөнөкөй кызматтар эмес да. Бул Кыргызстанда эң жогору деңгээлде болгон кызматтар. Биз билебиз. Премьер-министр Боронов жогорку кеңешке келгенде ал айткан: бул команда, бул өкмөт бүт курамы менен шайлоого барбайбыз деп чечтик деп айткан. Туурабы? Ошентип айтышкан ачык элдин алдында. Эми өзүнүн принциптерин, өзүнүн сөзүн бузуп шайлоого баратканы бул турабы, тура эмеспи? Бул принципиалдуулугун көрсөтөбү, көрсөтпөйбү? Шайлоого баратканы менен эмнени көрсөтүштү? Бул алар үчүн жөн эле кызмат экен да. Булар элге жардам беребиз, бир көйгөйлөрдү чечебиз, реформаларды алдыга жылдырабыз деген эмес, бул жөн эле бийликке жете турган кызмат экен да. Ошол жерде отурганычы министр болуп, зам министр, вице-премьер. Бул кандай деген кызматтар? Эми ушунун баарын тыштап, шайлоого баратканы, жумуштан кетпей, ыйгарым укуктарын токтотуп эле баратканы, бул орусча айтканда на двух стульях деп коет. Эки стулдун үстүндө отурганы, отурайын деген үмүтү да. Өтүп кетсем, анда жыргап кызматты тыштап кетем. Өтпөй калсам, анда кайра отура алам деген ойда. Бирок кайрадан жанагы биринчи суроо: анда сен эмнеге бардың эле ал жерге? Реформаны кылам деп баргансың. Бирдекени өзгөртөм деп баргансың. Же жөн эле бийликке талашып бардың белең? Реформа кылам деп барсаң, анда отура бер өзүңнүн ордуңда. Булдан жогору жер болбойт. Депутаттык мандат деле вице-премьерден, министрден жогору эмес. Эмнеге баратасың депутаттыкка? Турабы? Бул экинчиси. Эми үчүнчүсү эң чоң проблема, мен ачык айтып кетет элем. Жумуштан толугу менен кетпей, ыйгарым укуктарын токтотуп койгону эле бул коркунучтуу нерсе. Шайлоонун жыйынтыгын легитимдүү болоруна бул таасир тийгизиши мүмкүн. Эмнеге? Мисалы вице-премьерди алайык.
Вице-премьер жумуштан кетпей шайлоого кетти. Вице-премьердин алдында министрлер бар. Улуттук деңгээлдеги кызматкерлер. Министрдин алдында орточо звенодогу жүздөгөн кызматкерлер бар. Анын алдында райондук, жергиликтүү, аймактык деңгээлдерде миңдеген кишилер бар. Биз билебиз, биздин ар бир шайлоодо административдик ресурс деген көйгөй бар. Тилекке каршы кээде күчөп кетип атат, кээде башкача колдонуп атат. Бирок ар бир шайлоодо колдонгонун биз билебиз, ар кандай түрдөчү. Эми бул жерде вице-премьер, министр канча киши шайлоого кетишти, астында канча киши бар. Анда жумуш таштап кетиш керек болчу да. Алар барып олуп туруп эми шайлоо үгүттөп жүрөт экен. Бул чоң пирамида ылдырак болгон кызматкерлер күтүп турат экен. Биздин шеф кайра шайлоодон келет экен депчи. Эми биз билебиз, эми сен шефиң шайлоого кетсе, кайра келе турган мүмкүнчүлүк бар болсо, административдик ресурс колдонбойбу? Жөнөкөй кишиге деле административдик ресурс кээде колдонуп кетет. А бул жерде сенин түздөн түз болгон шефиң шайлоого катышып атса, жумуштан кетпесе дагы, жөн эле токтотуп койсо ыйгарым укуктарын, бул эмне туура практикабы? Бул логикага жатпайт. Жөнөкөй бу жерде юрист болбош керек, доктор болбош керек. Жөнөкөй логикага жатпаган нерсе булчу. Бул ошол мыйзамда болгон лазейканы уятсыз жол менен колдонуу деп айтсак болот. Административдик ресурсту колдонуу деген потенциал бар. Анан бийликтеги элге карата да ошол жердегичи аткаминерлерге карата да алар колдонбойбу дегенчи. Жогору деңгээлде айтып, эң жогорку деңгээлде айтып атышат, колдонбогула деп. Ошол эле убакытта министр болуп турган кишилерге мүмкүнчүлүк берип атат шайлоого барганга. Ар бир министрдин алдында миңдеген аймактык же жергиликтүү деңгээлде болгон кызматкерлер бар. Алар эмне административдик ресурска кирбейби? Өзгөчө айтып кетиши кайрадан кайталып кетейин. Булар жумуштан кеткен жок көбү. Алар жөн токтотуп коюшту ыйгарым укуктарын. Эми бул мындай айтып атпаймынбы? Ачык эле болуп калды да. Булар эми айтышат, албетте айтышат. Биз колдонбойбуз административдик ресурс деп. А бирок эл ишенеби эми? Неме эл ишенеби? Бул анда кетпейсиң жумуштан. Тыштап эле. Мейли биз унутайык, сен өз убагында сөз бергенсиң, шайлоого барбайм деп. Мейли аны унутайык. Бирок сен жумушуңду калтырып кеткин да. Дагы бир себеби ошол жумушунан убактылуу гана кеткени. Шайланып келүүгө ишенбегендигинен дагы болушу мүмкүнбү? Кайра жумушума келип отурам деп. Албетте. Ким билет кандай бүтүт экен? А мен кайра келип калам деген ойда. Негизги проблема эмнеде? Биз кыргыз эли ошондой кылып аткан кадамдарды туура көрүп атабыз. Бизди болсо алдап атышат. Бул мыйзамдуу, анда тура деп. Бул мыйзамдуу болсо деле, мыйзамда тура эмес процедура жазылып калыптыр. Бул логикага карата, абийириңе карата тура эмес. Аң сезимге карата бул тура эмес. Анткени сен мейли шайлоодо, мейли колдонгон жоксуң адим ресурс. Сен кызматыңды таштап кетип атасың. Үгүт иштери 1 ай. Кызматка кириш үчүн эл 1-2 ай дагы чуркады. Иштебей. Биз угуп атабыз. Жумушун кылбай, бардыгы переговор кылып, суранып жүрүштү партиялардын тизмесине киребиз деп. Ошондой 2-3 ай минимум дегенде 2-3 ай алар иштебей шайлоо боюнча чуркап жүрүштү. А бирок биз кандай азыр мезгилдебиз? Кандай оор мезгилдебиз? Кыргызстан эч качан ушундай кризиске баткан эмес. Экономика жагын түшүнүп атабыз, эмне болуп атат. Энергетика жагын свет жок, сатып алабыз деп атабыз. Суунун баарын берип салып. Саламаттык сактоо тармагын телеген киши туруп шайлоого кетти 2-3 айга. А шайлоодон кийин эмне болот? Октябрда ошол коронавирустун, COVID-19-дун экинчи толкуну болсо ким жооп берет анда? Ушундай оор мезгилде кетип калганды бул этикага жатабы? Ушул менин оюмча бул мыйзамдуулукпу, мыйзамга жатабы жатпайбы дегенден этикадан деле ушул эң негизги нерсе да. Азыркы оор мезгилде кеткен бул тура беле, тура эмес беле. Мен ойлойм ушул кишилер өзүлөрү деле отурганда кандай логика менен иштешти да. Алар жана сиз айткандай ким билет мен өтпөй калсам оорума келем деген ой менен жүрөбү же алар элге жардам беребиз деген максат менен жүрөбү? Үгүт айткандын алдында сен түшүндүрүп бер бизге. Оор мезгилде эмнеге кызматын тыштап, эмнеге бийлик
башка жактан бийлик керек болуп атат. Бияктагы бийлик сага жетиштүү эмеспи реформа кылганга? Алар барып жактан айтат азыр. Биз муну өзгөртөбүз деп. Сен министр же вице-премьер болуп туруп өзгөртө албайсыңбы? Депутаттын не бийлиги көбүрөкпү? Көбүрөөк эмес. Бийликтин баардыгы реформа үчүн. Вице-премьер, премьер, министрдин колунда. Сен кайсы реформаны айтып барасың азыр депутат талапкер болуп? Депутат болуп калсаң делечи. Жөнөкөй суроолор. Мен билбейм, мен айтпайм алар. Жаман ата, жаман ой менен барат. Бирок суроолор бар. Айтып берсин. Азыр бизди алдап атат да, бул мыйзамдуулукка туура келет, баары жакшы деп. Жакшы эмес. Жакшы эмес. Эми ушул жерден мамлекеттик кызмат, анан депутаттык мандат бул бири-бири менен эмнеси менен айырмаланат? Бул исполнительная власть. Бул министр, вице-премьер-министр. Булар реформа кылат. Депутаттык мандат бул мыйзам жазуучу иш. Бирок көп кишилер ушу парламентке барып азыраак иштейм деген ойда. Бир жумада 1 мүнөт сүйлөйсүң, акылдуу болуп. А иштегенде өкмөт иштейт да. Булар бирок парламентке барган кишилер биринчиден мыйзам, жакшы мыйзам жазыш керек, экинчиден принципиалдуу позициясын көрсөтүш керек. Бирөө бир мисалы мыйзамга өзгөртүү киргизем деп атат. Туура эмес өзгөртүү. Сен ошону окуп чыгып, таап, анан принципиалдууну көрсөтүшүң керек. Бирок күнүмдүк реформага бул өкмөттүн иши. Ошон үчүн таң калтырат да, өкмөттө иштеп аткан кишилер токтотуп коюп, эми депутаттык барат. Эмнеге? Анда айткын. Өкмөттө мисалы эрк жетпей атат деп. Айткын. Эрк жетпей атат, бул өкмөттө. Мен кыла албай атам бирдеке, ошон үчүн мен кеттим тияка, ошол жактан айтам деп. А бирок булар бияктан эчтеке кылбай, бияктан кошоматчыл болуп жүрбөйбүз, көрүп атпайбызбы? Өзүнүн иши менен бир натыйжа көзөткөн жок. Анан адистигин жөнүнчө унчукпай эле коеюн ушул кишилердин иштеп аткан. Бирок эмне алар менин оюмча түшүнбөй атат. Өкмөттөгү мүмкүнчүлүктөр реформага жакыныраак депчи. Ошо менин оюмча бул жөн эле депутаттык статус өйдөрөөк деген ой эмес. Бул жөн эле ким билет, мен биякта каламбы, шайлоодон кийин калбаймбы? Жаңы өкмөт келип, жаңы парламент келип мени угуп чыкпайбы? Мен ошол жерден да оруума өзүмө запасной аэродром деп коет орусчачы. Запасной аэродром даярдап койбоймбу, ким билет? Бияктан угуп чыкса ошого отура калам, же списокко кире калам деген ой. А башка мамлекеттерде бул жагы кандай болот? Башка мамлекеттерде ушундай мүмкүнчүлүк бар. Бирок биринчиден алар парламенттик мамлекеттер. Ал жерде министрлер партиянын мүчөлөрү көп жылдан бери түптөгөн ошол программа менен жүрүшөт. Экинчиден кризис убагында бул мындай практика болбойт. Кризис убагында эч ким тыштаган жок өзүнүн ордугун. Алар билет, элге жардам беребиз десе, ошондой максаты болсо, негизги максаты иштеп аткан кызматында туруп жардам бериш керек. Кризис убагында ким кетти шайлоого азыр? Эч ким кеткен жок. Эми үчүнчүсү, массалык түрдө эч ким жылган жок шайлоого. Биз башка мамлекеттерди карап чыктык. Мен өзүм эл аралык укук боюнча адисмин. Карап чыктык. Ооба, кээ бир жерде мыйзамда жазылып калса деле, ал көбүнчө партиялардын лидерлерине туура келет экен. Көп жылдан бери жүрүп, то есть кээде эле болот экен да, бир 10 киши мисалы. Бизде жүздөгөн болуп кетпедиби? Кичинекей Кыргызстанга канча кызматкерлер кызматын таштап кетишти. Мындай массалык түрдө эч бир мамлекетте колдонулбайт ушул. Жана лазейка дегенибизчи, ушу туура эмес жазылып калган нерсе колдонулбайт. Бизде болсо пайдаланып кетишти ушунучу бардыгы. Ошондуктан бирөө бир айтканда, башка мамлекеттерде ушундай экен деп ишенбеңиздер. Ал жерде мыйзамда жазылса деле, эч ким антип уятсыз түрдө пайдаланбайт ушул мүмкүнчүлүк менен. Өзүнүн этикасы болот кишинин. Биздеги мурдагы парламенттик шайлоолорду эстеп көрөлү да, ушундай учурлар болду беле? Мен ойлойм, биринчиден ушундай массалык түрдө болгон эмес. Ушундай массалык, тим эле вице-премьерге чейин баары жумушун таштап, Совбездин төраган орун басары кызматын таштап шайлоого барганы болгон эмес. Азыр өзгөчө принципиалдуулугун көзөтүш керек болчу кишилер. Жакшы иштесең, шайлоо бүтсө деле сен калмаксың. Ошол жумушта турабы? Иштей бермексиң, реформа кылмаксың. Эл билет ким адис экенин. Мурун андай болгон эмес, ушунчалык туура эмес, мындай да, ушунчалык туура эмес практика
болгон эмес. Президент Жээнбеков мындай деп айтты да, биздин коомубуз ачык административдик ресурсту пайдалануу көрүнүшү дароо эле байкалып калат деп. Бизде дагы ошол коомчулукка көрүнбөгөн дагы жактары барбы? Албетте бар. Тилекке каршы коом баардыгын байкабайт. Көп нерсе мындай биз көрбөгөн жерде болот да. Биз байкабай да калабыз, билбей да калабыз. Биз азыр караңыздарчы. Биринчиден биз жанагы кызматкерлерди, аткаминелер кызматын таштап барганын биз потенциал өсүп кетти да, мүмкүнчүлүк жанагы колдонгонго. Мен түшүнүп атабыз, бирок мейли. Эми гезиттерди, интернетте караңыздар, коом эмени көрүп атат? Кишилерди колунан кармап келгенде деле эч ким ишенбей жатпайбы? Биз телефонду тартып алганда ошондо гана бирке реакция болуп атат, бүттү. Административдик ресурс колдонулуп атат. Биз байкап атабыз, аны көрүп атабыз, бирок биз мүмкүн 10% гана көрүп атабыз. 5% көрүп атабыз. Андан көп эмес. Биз угуп атабыз. Бирок мынтип кармап калганга мүмкүнчүлүк жок. Кээде кармап калып атат элчи. Биз жерде тартып калып. Бирок мен ойлойм, биз 90-95%ын биз көргөндө жокпуз. Көрбөйбүз дагы. Бирок биз түшүнүп атабыз, ал бар. Жогорку кызматтагы адамдардын, ошо аткаминерлердин жанагындай шайлоого кетип калышы тууралуу мыйзамга кандайдыр бир кошумчалар же түзөтүүлөр керек да, Биз мейли өзгөртөбүз аны. Өзгөртөйүк. А бирок киши өзү жаман болуп атса, уяты жок болуп атса, ал табат жолду. Мисал айтып кетейин. Мен өзүм юристмин. Мага бирөө сунуштасачы, мынакей Аяз, жүр. Министр айыл чарбанын министри бол деп айтса. Сен акылдуусуң, ал жерге деле юрист керек, иштеп кетесиң, тартып кетесиң деп бирөө айтса, мен айтмакмын, рахмат. Бирок мен юристмин. Мейли бирок мен ал жерге барганда мен жарым жыл жүрөм, түшүнбөй эмне болуп атканын. Ар бирөө өзүнүн ишин кылыш керек да депчи. Туурабы? Чектөө коюш керекпи, койбош керекпи? Юрист барбасын деген. Коюп салсаң, программист барып калат, туурабы? Кишинин өзүнүн ичинде принцип болуш керек. Биз көрүп атпайбыкпы азыр? Bir gün иштебеген кишилер барып туруп кандай жерге отуруп калып атышат. Bir gün иштеген ошол тармакта. Бул эмнени көрсөтөт? Ал кишинин ичинде принцип жок. Өзүнүн самоконтроль деп коет орусчачы, өзүн токтотпойт. Биз мыйзамды өзгөртсөк деле кишилер табат. Кандай десем, принциптери жок. Кишилер жаман иштерге жолун табат. Мен ошон үчүн айтып атпайм, макал жазганбыз да. Бул жерде мен оюмча жарандар, эл айтыш керек. Могу туура эмес. Мыйзамда жазылганбы, жазылган эмеспи, баш ортпагыла бизге. Могу кылып аткан иш туура эмес деп, ушуну общественный контроль да, коомдук контроль болуш керек. Мейли биз мыйзамга жазайык азыр. Министр юстиция жалаң юрист гана болсун деп. Бул деле туура эмес. Же шайлоо убагында эч ким барбаш керек. Бул деле туура эмес мындай. Мыйзам жазылып калса бүттү да. Эң негизгиси бул кишинин ичинде болуш керек, анан коом айтып туруш керек. А бизде коом эчтеке деген жок. Мындай бирке талкуу болду, бирок Facebook'тарда талкуу. Мындай, бирок коом катуураак айтса, бул эмне деген депчи. Бизде өзгөчө абал чечиле элек, мисалычы, бишкектен. Чрезвычайный ситуация азыр турабы? Же негизи коркунучтар бар жанакы. Пандемия кайра келет атып, эмне кылып атканыңар десе эле, мен оюмча бийликтегилерди айтмак, койгула, бул что-то биз туура эмес кылып атабыз депчи. Мейли ошо жердеги кишилер кээ бирөөрүндө жок экен ичинде самоконтроль, өзүнүн принципи. Бирок коом айтыш керек болчу да, биз ошого барышыбыз керек. Бул мыйзамды биз ал жерге биз чектөө коюп койсок деле, өзүнүн жолун таба берет экен. Ошон үчүн мыйзамды оңдосок деле бирке мүмкүн жакшыраак болот, бирок 100%ке жакшы болбойт. А коомчулукка дагы кайрылып кетесизби? Бийликте болгон кишилер, ар бир киши, бул элге кызмат кыла турган киши. Бул жөн эле работник, Украинада айтпайбы, бул слуга народу депчи. Ошол эле. Бул эч ким бир жактан түшүп калган, бир жактан берилген бийлик эмес. Бул кызматкер. Бул сөзүнүн өзү мааниси эмне? Кызмат кыла турган киши. Ошондуктан коомчулукка бирдеке жакпаса, аны айтыш керек. Facebook'та болсо катуураак айтыш керек. Бул эмне кылып атканын деп.
анализдеш керек. Анан коомдук контроль болуп турса, мен ойлойм системада башкача иштейт. Мисалы акыркы жылдары коомчулук айтып чыкпадыбы? Силер эмне эле кагазды нары бери ташыйт экенсиңер тынбай, бирок чечпейт экенсиңер деп чечкиндүүлүк боюнча суроо аяктан чыкты, коомчулуктан чыкты да. Өкмөттүн ичинде баары билген анычы, биз жөн эле кагаздарды айдап жүрөбүз тынбай эле депчи. А бирок айткан эмес. А коомчулук айтып чыкканда азыр уже башталды. Көп партиялар айтып чыгып атат азыр. Өкмөт чечкиндүү болуш керек депчи. Ушундай проблемалар боюнча дагы. Мисалы административдик ресурсту колдонууга мүмкүнчүлүк жогору көбөйүп кетти да. Кызматтан кетпей жөн эле тотуп койгон үчүнчү статусун, ыйгарым укуктарын. Бул этикага туура келбегенин, коронавирустун экинчи толкуну келсе ким жооп бергенин коомчулук көтөрүп чыкса, мен ойлойм бул жакшы жагы Кыргызстандын, биздин мамлекеттен. Бийлик эме дебесин, бийлик бир реакция кылганга аракет кылат да, аз болсо делечи. Ошон үчүн коомчулукка кайрылышым ошону айтыш керек. Жөн эле ишене бербей, ар дайым ойлонуп, анализдеп, өзүң оюңду ачык айтыш керек. Административный ресурс боюнча айтылып кетти, андан коркпош керек. Эч качан коркпош керек. Азыркы убакытта бул өзгөчө шайлоо, ак менен каранын күрөшү болуп атат. Ак жакка туруп, өзүнүн оюңду ар бирөөбүз ачык айтсак жакшы болот эле деген ойдомун. Сиздер менен Политклиника медиасынын сереп берүүсү болду. Биз бүгүн аткаминерлердин шайлоого аттанышы тууралуу сөз кылдык. Бизде мейманда юридика илимдеринин доктору, мамлекеттик саясат магистри Аяз Байытов болду. Саламатта калыңыздар.